тал отургузуп, үй куруп, анан балалуу болуш деген 3 милдети болот го ар бир эркектинче. Заманбап учурда ошол үй куруп эмес, квартиралуу болуу, мындайча айтканда, кыялы да ар бир адамдынчы. Бул менин мындай кичи кыялым десем жаңылышпайм. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында стоматология факультетинде 4-курста окуйм. Убактымды, өзүмдүн каражатымды ар кайсы жака жөндөн жок чачпай, ошол 3-4 жылдын ичинде болсо деле, бир батирлүү болсо деле үйлүү болуп калайын деп, Кут курулуш компаниясынын ыңгайлуу шарттарын колдонуп, үйлүү болдум десем жаңылышпайм. Кут курулуш компаниясында ошол Үмүт турак жай комплексинен бир бөлмөлүү үй алдым. Анын квадратурасы ошол 41 квадрат метр экен. Ар бир адамдын мотивациясы болбосо, ал адам өзүн бир нукка буруп, ошол жака басым кыла албайт да. Анан бул мен үчүн, мындайча айтканда, чоң вызов болду. Анткени айына 30 000 төлөш керек деген дагы бул бир мотивация да. Мен айына 30 000 төлөшүм керек деп, убактымды текке кетирбей, ошол акча табыш керек, аракет кылыш керек, алдыга умтулуш керек деген ниеттер менен иштеп жатам. Саат 7:30 окууга барам. Окуубуз медицина тармактын окуусу дагы жеңил эмес. Анан 4-төрдө чыгып, ошол окуумдан чыгып эле сразу клиникага барам. Ал жактан ассистент болуп иштейм, ассистент стоматолога. Саат 9-10 чейин, кээде 11-12 чейин созулуп кетет жумушчу. Жумуштан эртерээк чыгып калган учурларда такси кызматы менен анча-мынча подработка кылып иштеп кетем да. Эгерде өзүңдүн каражатыңды туура колдоно турган болсоң, өзүңө бир доход алсаң болот да. Кут курулуш компаниясынын ыңгайлуу шарттарын колдонуп, үйлүү болдум десем жаңылышпайм.